Ассалому алейкум. Мен сиздерди YouTube каналдан номериңиздерди көрдүм эле. Мен Москвадамын, бирок Кыргызстанда жер берилген мага. Ошол жерди саттык эле. Алган адам өткөрүш үчүн ишеним кат сурап жатат. Аны кантип кайсы жерден жасатам? Доверенность жасаткандан кийин өтөбү же мен сөзсүз барышым керекпи? Жарандар өзүнүн иштерин, өзүнүн кандайдыр бир аракеттерин өзүнүн ишенимдүү өкүлү аркылуу жүргүзө алат. Бул мыйзамда так көрсөтүлгөн. Эгерде сиз алыста болсоңуз, келүүгө мүмкүнчүлүк болбой жаткан болсо, сиз ошол кайсыл жерде болсоңуз алсак, Россия Федерациясында нотариуска киресиз. Нотариуска кирип, сиз ошол кайсыл үйдү сатып жатасыз. Ошол так дарегин көрсөтүү зарыл. Алсак, Жалал Абад шаары, Ленин көчөсү, үйдүн номери. Ушул үйдү сатууга макулдук беремин деген ишеним кат болуш керек. Себеби ишеним кат ар түрдүү берилет. Ишеним кат үйдү сатууда даректүү болуш керек. Мындай кайсыл турак жайды сатып жаткан ошол боюнча так көрсөтүлүш керек. Сиз мындай жол менен өзүңүз келбей туруп, бул турак үйдү, жерди, батирди сатууга толук укугуңуз бар. Демек, нотариус аркылуу ишеним катты бересиз. Кимге бересиз? Ал адамдын паспортунун, демек, бардык данныйлары керек болот. Ошол аркылуу, нотариус аркылуу сиз өзүңүздүн укук, сиздин атыңыздан кол коюуга башка адамга, үчүнчү жака, демек, укук бересиз. Бул жол менен сиз батириңизди сатсаңыз болот. Кыргыз Республикасынын кыймылсыз мүлкө жана аны менен болгон бүтүмдөрдү укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамы 43 берени ишеним каттардын жана ишенимге негизделген башка мамилелердин мамлекеттик катталышы, кыймылсыз мүлкө укуктардын келип чыгышы, өткөрүлүп берилиши, өзгөрүшү жана токтолушу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда ишенимге негизделип ишке ашырылат. Кыймылсыз мүлкө укуктардын ишеним катты негизинде келип чыгышы, өткөрүлүп берилиши, өзгөрүшү жана токтотулушу жөнүндө документтер эгерде ишеним кат расмий түрдө каттоо органына көрсөтүлбөгөн болсо, ошол документтер менен катталбаса катталбайт. Опеканын же башка ишеним мамилелеринин негизинде жактар ээлеген кыймылсыз мүлккө укук, келишимдерди жана соттун чечимдерин кошкондо ишеним мамилелерин түзүүчү жана аныктоочу документтер каттоо органына берилгенде гана катталат. Мындай учурда каттоо карточкасы менчик укугу ишеним мамилеси менен чектелгендигин көрсөтүүгө тийиш.